Нарын телекөрсөтүүлөрүн өз ичине жергебиздеги урунтуу окуялар менен көрүнүштөрдү камтыган өлкө деми маалымат программасы улантат. Алар туурасында алдыдагы жарым саатта кабарчыларыбыз жана мен Рысбек Мелисбеков айтып беребиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта ишеним жана өнөктөштүк Бириккен Араб Эмираттарына болгон жумушчу сапарынын алкагында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эки жана көп тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Siz өз үйүңүздү камсыздандырдыңызбы? Табият кырсыгынан жапа чеккен турак жайларга мамлекет тарабынан камкордук көрүлөт. Болгону милдеттүү камсыздандыруудан өтүү зарыл. Андан сырткары 50% жеңилдиги бар. Бул болсо жана 3-группада инвалидтерге. 12 декабрь улуттук адабият күнү. Коомдук унаада өткөн адабият кечеси көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Көл кээде жымжырт, кээде толкун, толкуса толкунна тең ортокмун. Эрдик эч качан унутулбайт. Куралдуу Тажикстандын кол салуусунда шейит кеткен Агадил Канатбековдун айкели тургузулду. Каражат толук түрдө жаштардын фондунан сапталды. Бириккен Араб Эмираттарынын Абу-Даби шаарына болгон жумушчу сапарынын алкагында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бир катар эки жана көп тараптуу жолугушууларды өткөрүүдө. Бириккен Араб Эмираттарынын экономика министри Абдулла бин Тук аль-Мари менен жүйүлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташтыктын кеңири чөйрөсүн талкуулап, эки өлкөнүн ортосундагы өз ара ишенимге жана эки элдин тилектештигине негизделген өнөктөштүк мамилелерге жогору баа беришти. Министрлер кабинетинин башчысы Кыргыз Республикасы Бириккен Араб Эмираттары менен мамилелерди өнүктүрүүгө жана мындан ары чыңдоого кызыктар экендигин белгилеп, Кыргыз Эмират мамилелеринин өнүгүүсүнүн жогорку динамикасын белгиледи. Өз кезегинде экономика министри Абдулла бин Тук аль-Мари өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны эки өлкө ортосундагы мамлекеттик жана жеке сектордун деңгээлинде кызматташуунун темпин ыкчамдатууга күчтүү дем берет деп ишенимин билдирди. Тараптар ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурушту. Атап айтканда, учурда Ат Портс Групп компаниясы менен эки багыт боюнча Кыргыз Республикасынын аэропортун реконструкциялоо жана куруу, ошондой эле бажы жана чек ара постторун модернизациялоо боюнча тыгыз кызматташуу жүргүзүлүүдө. Аталган долбоорлордун жалпы наркы 800 миллион АКШ долларына жакын каражатты түзөт. Аба ырайынын суук тартышы менен тоолуу Нарын жергесинде электр энергиясын ашыкча пайдалануу күчөдү. Алсак, Нарын шаарынын тургундары ноябрь айында 20 миллион киловатт саат электр энергиясын колдонсо, декабрь айында муктаждык 27 миллион киловатт саатка көбөйгөн. Мындан улам Нарын электр тармактар ишканасы электр кубатын үнөмдүү пайдаланууга чакырат. Булга карата атайын рейдтер уюштурулуп, калкка түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Теманы кийинки сюжет улайт. Нарын шаарынын борборундагы Плаза соода борбору бир айда 150 миң сомдон ашык электр энергиясын пайдаланып келчү. 2 жылдан бери электр кубатын үнөмдөө үчүн көмүр отунуна өтүп, учурда соода түйүн бир күндө 400 килограммга жакын көмүр сарптайт. Электрический котел болчу, ток менен ана токту экономдоо боюнча печкага өткөнбүз. Печка жагып иштетебиз, азыр суткасына 350-70 килограмм көмүр кетет. Электроказанды болсо колдонбойбуз, такыр мынакей бломусун басып кеткен, ошо бойдон турат, бияга ачылбайт, только от жагабыз. Нарын шаары боюнча жеке 10.500дөн ашык абонент, ал эми коммерциялык жана мекеме ишканаларда 1000ден ашык абонент бар. Электр энергиясын үнөмдөө пайдалануу максатында Нарын шаарына быйыл 10дон ашык мекеме ишканалар, соода борборлор жана айрым жашоочулар көмүр отунуна өтүшкөн. Мындай кадам эң иреде электр тармактар ишканасынын ишин жеңилдетип, кыш айларындагы аварияларды алдын алууда. Аба ырайынын суук тартышы менен электр энергиясын ашыкча пайдалангандар көбөйгөн. Анын кесепетинен көмөкчү чордондорго күч келип, бузулуулар катталууда дешет адистер. Мындан улам эртең менен саат 6-дан 9-га чейин, кечкисин 18:00-дон 21:00-га чейинки убакытта от казандарды, жылыткычтарды өчүрүп, электр кубатын үнөмдүү пайдалануу керек экендигин эскертишет. Электр жылыткыч отопленияларын, жылыткычтарын ушу үнөмдүү пайдаланып, ошол убактарда биз айтып жаткан убактарда ошо сууруп, үнөмдүү пайдаланууга чакырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Андан сырткары дагы жолу ушу Нарын шаарынын тургундарына кайрылып кетет элек. Электр энергиясын үнөмдүү пайдаланып, ал үнөмдүү пайдалануу максаты ошо биздин электр жабдууларыбыздын чыңалуусу жана көп жүктөлүштө иштешине жардам берип, алдын ала авария болбош үчүн жана электр энергиясын сапаттуу
жетишине абдан чоң жардам болмок. Эгер электр энергиясын лимиттен ашык пайдаланып, үнөмдөөнү баары аткарбаса, аргасыз күнүнө 2 сааттан өчүрүүгө туура келет. Андыктан абалды туура түшүнүү менен кабыл алып, кышкы сууктан жылуу жана жарык менен чыгалы дейт энергетиктер. Гүлира Туратбекова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. 2022 жылдын 9 айында Нарын облусунда 7 өзгөчө кырдаал катталып, ал 6 миллион сомдон ашуун материалдык чыгым алып келген. Жаан-чачындын кесепетинен келип чыккан сел, катуу шамал турак жайларды кыйратып, тургундарды бир топ убарага салган учурлар кездешти. Мына ушундай табият кырсыктары орун алып, турак жайларды кыйроого учуратса, мамлекет келтирилген чыгымды төлөп берет. Бирок бир шартта гана. Ал үчүн сиз жашаган үйүңүздү камсыздандырып коюшуңуз керек. Камсыздандыруунун артыкчылыктары тууралуу кесиптешим Гүлзат Мукенова айтып берет. Нарын районунун Кеңеш айылынын тургуну Тынымсейит Кудайбергенов турак жайын белгиленген мөөнөттөн кечиктирбей камсыздандырып турат. Ал жаратылыш кырсыктарынын ар кандай кырдаалында жабыр тарткан учурда төлөнүүчү кепилдик каражат катары 1 жылга 600 сом төлөйт. Бул ашыкча чыгым эмес дейт ал. 600 сомдон бир камсыздандырып жүрөм. Мурдатадан эле ата-энелерим камсыздандырыптыр. Ошону тудан мурда да жардам берилген. Анда партия болчу. Азыр болсо өзүм камсыздандырып, азыр эми анын бетин аргылсын, эми кырсык деген жаман экен, шамалыбы, эмнеси бүт баары болуп атпайбы, көрүп атабыз. Анан эми ушуну камсыздандырган эң пайдалуу нерсе экен. Жыл сайын жаратылыш кырсыктарынын кесепеттеринен өлкөдө 1000ге жакын турак жай жараксыз абалга кептелет. Үйдү камсыздандыруунун 1 жылдык наркы айыл жерлеринде 600, шаарда 1200 сом. Камсыздандыруунун мөөнөтү 1 жыл болгондуктан аны жыл сайын узартып туруу зарыл. Камсыздандырылган үй кырсыкка учураса, мамлекет тарабынан айыл жергесиндегилерге 500 000 сом, шаардагы турак жайга 1 миллион сом төлөө каралган. Социалдык проект болгондуктан ушул жеңилдиктер бар, мамлекеттик камсыздандырууда жеңилдиктер бар. Мисалы үчүн ушул үйдүн ээси 1-2 группада инвалид болсо, булардыкын бекер өткөрүп беребиз. Болгону жанагы техпаспорт, анан ошол жана майыптыгын күбөлөндүрүүчү документтер керек. Ошонун негизинде бекер камсыздандырып берилет. Андан сырткары 50% жеңилдиги бар. Бул болсо жана 3 группада инвалидтерге. Нарын облусунда 53 636 турак жай катталган. 2022 жылдын 11 айында 5269 турак жай камсыздандырылган. Көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу көбөйгөн. Бул калктын камсыздандыруу маданиятынын калыптанып калганынан кабар берет дешет адистер. Мындан улам шаар тургундарына микрофон сунуп камсыздандыруу тууралуу ойлорун угуп көрдүк. Керек ооба, жыл сайын камсыздандырып турабыз. Керек деп эсептейбиз. Эми ар кандай ситуация болуп катпайбы, ошого камсыздандырган кичине өмөрөк болуп атпайбы. Мындай кооптуураак эмес болуп атпайбы. Сиз турак жайыңызды камсыздандырасызбы? Камсыздандыргам. Жыл сайын камсыздандырасыз? Ооба. Эмне себептен камсыздандырасыз? Кийин бир эме болсо ошо жардам көрөбүз деп ойлойбуз. Сиз турак жайыңызды камсыздандырасызбы? Жок. Эмне себептен? Там эски меники. Ошондук. Авариялык абалда. Негизи бир жолу келгем өзүмчө. Келип ушундай камсыздандырып эметели чакпак десек, иштикке жарабайт экен деп койгон, мейли ошо. Турак жайды камсыздандыруу ар бир жарандын милдети болуп саналат. Ошол эле учурда сактык иретинде мамлекеттик жана муниципалдык имараттарды да камсыздандыруу колго алынган. Алсак учурда облус боюнча 290дон ашуун объекти менен камсыздандыруу келишимдери түзүлгөн. Табияттын кырсыгы болгон учурда ошол мекеме өзү чыгымды эсептеп келет. Өзүнө кетүүчү чыгымдын сметасын өзү түзүп келет да. Эсептеп анан бизге ошол чыгымды алып келип берет. Биз бир сыйра баягы мониторинг жүргүзүп, андан соң баягы төлөм жүргүзгөнгө милдеттүүбүз. Белгилесек, эгерде турак жай камсыздандырылып жана кырсыкка учураса, үйдүн ээси 5 календардык күндөн кеч эмес убакытта камсыздандыруучу уюмга кайрылышы керек. Гүлзат Мукенова, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын району. Бишкек-Торгарт багытында оор жүк ташыган айдоочулардын Нарын транс коомдук бирикмеси Нарын шаары жана Нарын районунун аймагындагы мектеп балабакчаларга жана бир катар мекеме ишканаларга материалдык жактан жардам көрсөттү. Тагыраагы 43 мектепке жана 42 балабакчанын ар бирине баасы 10 000 сомдон турган керектүү жабдууларын алып берсе, 13 мекеме ишкананын ар бирине 40 000 сомдон 50 000 сомго чейин жабдуулар менен камсыздашты. Кененирээк Эсенбек Сталбек уулунун сюжетинде.
Халык муктаждыгын аз да болсо чечүүнү колго алган бул айдоочулар Нарын Транс коомдук бирикмесинин мүчөлөрү. Алар Нарын шаарын жана Нарын району аймагындагы 43 мектеп, 42 бала бакчага жана 13 мекеме ишканага жалпысынан 1,5 миллион сомго чамалаган каражатка керектүү жабдууларды алып беришти. Бул эле эмес, жеке эле бул биздин жасап аткан Нарын Транс коомдук бирикмесинин атынан эмес, бул Бишкек Торгарт каттамындагы оор жүк ташуучу айдоочулардын атынан болуп атат бул нерсе. Буга чейин дагы бизде Ат баш районундагы Караулдун айылында дагы бизде бир 10-15 жылдан бери асанчы болуп иштеп жүргөн аз камсыздуу үй бүлө экен. Ошол кишиге дагы там тургузуп бердик. Биз ар бир региондорго ушундай өзүбүздүн региондорго Нарын регионуна, Акталага, Ат башка бир жакшы демилгелерди кылып келатабыз. Бул карапайым айдоочулардын өзүлөрүнүн демилгеси. Ошол боюнча биз иш-чараларды өткөрүп келатабыз. Ар бир мекеме ишкананын өз муктаждыктарына жараша колдоо көргөзүлгөн саамалыкта бала бакчалардын басымдуу бөлүгү сапаттуу жаңы оюнчуктуу болушту. Мындай колдоо алар үчүн күтүлбөгөн жерден болгонун бакча жетекчилери жашырышкан жок. Себеби бакчаларда жөнөкөй оюнчуктардын тартыштыгы билинбеген чоң көйгөйлөрдүн бири болуп келген. Сөзсүз бала бакчада оюнчуксуз болбойт. Оюн аркылуу да сабак өтөбүз, оюн аркылуу да тарбиялайбыз. Азыр заман бар, бизге жакшы аябай сапаттуу оюнчуктарды беребиз деп айтып атышат. Анан биз аябай баардык жетекчилер, мектеп директорлори да, бала бакча жетекчилери да ошону мындай жакшы толкундануу жаңы жылдык алдындагы белек деп өзүбүздө аябай толкундап сүйүнүп турабыз. Жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн колдоо көргөзүп жаткан коомдук бирикме буга чейин да кайрымдуулук иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүп келген. Маселен, үстүбүздөгү жыл ичинде Нарын шаарынын тургуну Бактыгүл Сейитовага баардык шарты менен чакан үй алып беришкен. Нарын Транс коомунун балдары ушумага Нарындан үй алып беришкен. Ушу балдарга чын ден соолук каалап кетким келет. Өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун, иштерине албан ийгиликтер болсун. Жеке эле мага эмес, мындан көп эле жакшы жардамдарды берип келатат. Ошо иштерине ийгилик, Алла разы болсун. Ал эми 13 мекеме ишкананын ар бирине 40 000 сомдон 50 000 сомго чейинки жабдуулар ыйгарылды. Алардын катарында Нарын облустук медиа борбору да бар. Облустагы жалгыз телеканалга 1 даана аралыктан үн жаздыруучу жабдуу берилди. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, өлкөдө эми Нарын шаары. Аламдын алып жазуучусу Чыңгыз Айтматов жана акындардын чолпон жылызы Алыкул Осмонов. Алардын чыгармалары убакыт өткөн сайын жаңы өңүттөн өзгөрүп тургандыгы менен баалуу. Залкарлардын ысымдары менен байланышкан улуттук адабият күнүндө көзгө илинген окуяларга биздин чыгармачыл топта көп болду. Бала көл бетин көпкө карап жатты. Ак кеме али жок, деди китеп кабына. Кел эми экөөбүздүн мектебибизди карайлы. Кароол дөбөнүн түбүнөн жогору өрдөгөн коктунун ичи алакандагыдай көрүнөт. Атүгүл дүрбүнүн тамынын түбүндө жүн татып отурган кемпирге чейин көрүнөт. Ак кеме, Кыямат, Жамиля, биринчи мугалим. Айтматовдун көркөм адабияты көкүрөккө асылдыктын үрөөнүн сээп, тазалыкка, аруулукка үндөп турат. Алда курган-ай, алда байкуш балам-ай. Чынын айтып эле коштошуп кетсе да, ыйлап сыктасам да эптеп түшүнөр элем го. Мен анын кылганын жактырбай тыйып коет дедиби? Тукумуң өскүрүп. Жанын айтууга оозу барбадыбы? Кайдан? Жазуучунун кемеңгерлиги кечээкини бүгүн көркөмдөп айтып бергендигинде гана эмес, эртеңкини да көрө билгендигинде. Окурман үчүн көп чыгармалары улам жаш өткөн сайын жаңы өңүттөн өзгөрүп турат. Мындан улам Айтматовду доордун үнү, доордун чындыгы деп аташат. Кайсы чыгармасы болбосун дүйнөнүн 170 тилине которулуп атат. Ошол акыркы чыгармаларын жана философиялык оор чыгармаларын, ошол мен кыймын деген Америка, мен кыймын деген Европа түшүнүп окуй албайт баягы мына өзгөчөлүк ушунда болуп атат да. Маңкурт деген эле сөзү бүт дүйнөнү аралап кеткен терминге айланып кетти. Демек маңкурт бул биздин эле Кыргызста же Казактын ортосунда болмос дүйнө элине кездеше турган көрүнүш экен да, коомдук.
Бүгүн 12 декабрь улуттук адабият күнү. Бири аалам суктанган алп жазуучу Чыңгыз Айтматов, бири акындардын чолпон жылдызы Алыкул Осмонов. Алп акындын чыгармаларын жаткайтуу боюнча акцияны троллейбуста китепканачылар уюштурушууда. Бирге жүрүп, бирге жайлап, бир айлап, кайык минсек мен отуруп, сен айдап, сен арчадай жаш эсебин билгизбей. Көл кээде жымжырт, кээде толкун, толкуса толкунна тең ортокмун. Дүйнөдө канча курбу күтсөм дагы бир сырдуу сендей курбу күткөн жокмун деген сыяктуу көптөгөн ырлар. Жылуу кийин жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу борон улуп, кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, из карайын. Токтой турчу ата журт. Коомдук унаада өткөн адабият кечеси көпчүлүктү кайдыгер калтырган жок. Арасында алп акындын ырларын жаткайтып белек алгандары, 4 сап ыры жазылган баракчаларга өңүлө карап кызыккандары, акындын обондуу ырларын кошто бурдаган жүргүнчүлөр да болду. Мурунку кездерде китеп окууга кызыгышып, троллейбустарда, жүргүнчүлөр дагы остановкаларда күтүп отурушуп да китептерди окушчу. Ошол күндө дагы кайтып келсин деген максатта ушул жүргүнчүлөргө китеп окусун, китептин баасын билишсин деген максатта ушундай акцияларды уюштуруп жатабыз. Биз баардык ушул жүргүнчүлөрдү деги эле Нарын шаарындагы калайык калкты китеп окууга чакырып кетет элек. 12 декабрь эки улуу акын жазуучунун ысымдары менен байланышкан. Бул дата улуттук адабият күнүнүн негизделишине себеп болгон. Бул күндү белгилөөнү 2011 жылы Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты маркум Эгемберди Эрматов сунуш кылган. Ошол эле жылы өкмөттүн чечими чыккан. Лариса Калдыбаева, Адилет Алмазбеков, Өлкөдеми. Улуттук адабият күнү 2011 жылы 28 январында Жогорку Кеңештин атайын токтомунун негизинде кабыл алынган. Мына ушул эки символикалуу датаны эске алуу менен жерлерде атайын ааламдын алыптарын даңазалаган иш-чаралар уюштурулду. Алардын бири Нарын шаарындагы номер 7 Матен Сыдыков атындагы орто мектепте адабият алп адамзат добулбасы аттуу иш-чарасы. Саамалыкка кабарчыбыз Чыпара Насырова да катышып келди. Бирок чиркин бөбөк деми көчекин, эч мынчалык ууланбаган жүрөгүм. Алпакын Алыкул Осмоновдун бөбөкү аттуу ырын көркөм айтып жаткан Элнура Жүрсүнова. Ал мектеп босогосун аттагандан бери акындын ырларын жактырып, жаттап, чыгармаларын ийине жеткире көркөмдүк менен айтууга кызыгат. Элнура Жүрсүнова бөбөкө ырында акын өз нарисесине болгон сезимдерин, сагынычын 12 сапырга батырганын айтып, анын талантына таң берет. Алыкул Осмоновдун бөбөкү аттуу чыгармасында ал өзүнүн жашоосунан алып жазат. Алыкул Осмонов өтө аз жашаган жана өзүнүн кызы дагы өтө аз жашаган. Ал жерде ал өзүнүн кызы жөнүндө өзүнүн ички ойлорун айтат, кызы өлгөндө кандай азаптарды тартып, кандай болгондорун айтат. Элнура Жүрсүнова сыяктуу адабиятты сүйгөн окуучулардын башын адабият алпы адамзат добулбасы аталышындагы иш-чара бириктирди. Анда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары таланттуу окуучулар тарабынан сахналаштырылса, алп акын Алыкул Осмоновдун чыгармалары көркөм окулуп, кыргыз адабиятына ат көтөргүс эмгек калтырган чыгаандары даңкталды. Бул иш-чара негизи шаардык мектеп аралык мектеп китепканачыларынын иш-чарасы да. Бул жерге биз өзүбүздүн иштерибизди көрсөтөлүк деп, ошо план боюнча 12 декабрь улуттук адабият күнүнө карата адабият алпы добулбасы деген ат менен деген иш-чарабызды уюштурганбыз. Мында мектеп китепканачылары өзүнүн окурман, жаш окурмандарын даярдаган. 8 мектеп катышат. Эки алыптын чыгармаларын жана алардын басып өткөн жолун жаш муунга жеткирүү максатында китеп көргөзмөсү уюштурулган. Мында алардын эмгектеринен сырткары замандаштарынан эскерүүлөрү камтылган. Бул китеп 10 томдук китеп, Чыңгыз Айтматовдун жалаң болгон бүт бардык чыгармаларын камтыган китеп болуп эсептелинет. Бул китептин негизги мазмуну ушу окуучуларды ата мекенин сүйүүгө, ата мекенин коргоого, жана ошондой эле ата мекенин
эли жерине эмгек кылууга үндөгөн китеп болуп эсептелинет да. Жана ошондой эле Алыкул Осмонов, бул Кыргыздын чолпон жылдызы деп аталат. Алыкул Осмоновдун дагы ошо чыгармалары жаңы чыкты. Бул Алыкул Осмонов тандалган чыгармалар 2014-жылы чыккан Бишкектен Салам басмаканасынан чыкканда бул китеп дагы. Ушундай иш-чараларды өткөрүү менен жаш муунду китеп окууга үндөп, алардын адабиятка болгон кызыгууларын арттырууга болот дешет уюштуруучулар. Чипара Насырова, Атлет Алмазбеков, Өлкөдеми, Нарын шаары. Улуттук адабият күнүнө карата Нарын шаардык Жумагүл Коңурбаева атындагы борборлоштурулган китепканада дагы адабий кече уюштурулду. Анда алып жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эмгектери жана ал жөнүндө макалалар, ой толгоолор жазылган китептер көргөзмөгө коюлган. Мындан сырткары текчеге кыргыз адабиятына ат көтөргүс эмгек жасаган Алыкул Осмоновдун дагы ыр жыйнактар топтому орун алган. Жаш муунду китеп окууга үндөгөн адабий кечеге китепкананын дайымкы окурмандары келип катышты. Маданий иш-чарага окуучулар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөрдү айтып сахналаштырышты. Ошондой эле лирик акын Алыкул Осмоновдун ырлары жаңырды. Иш-чаранын башкы максаты жаш муундарга акын жазуучулардын эмгектерин тааныштыруу менен таалим-тарбия берүү, билимге сугаруу жана китепти сүйүүгө чакыруу. Бул адабий кеченин максаты ушул акын жазуучулардын, ошолордун адабияттагы ордун анык тактоо, ошолорго балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошондой эле акын жазуучулардын ырлары окулат бул жерде. Агрессор Тажикстандын куралдуу кол салуусунан улам бир катар кырчындай жаш өмүрлөр кыйылып, мамлекет оор жоготууга учурады. Жашоого жаңыдан гана канат кагып, талпынып турган аскерлердин арасында Агадил Канатбеков да болгон. Ал Жети-Өгүз районуна караштуу Тосор айылында жарык дүйнөгө келип, 23 жаш курагында кандуу окуяда көз жумду. Анын ата мекен үчүн кылган эрдигин баалап, айылдаштарынын демилгеси менен айкел тургузулду. Тажикстандын куралдуу кол салуусунан бери 3 айга чукулдап калды. Кырчындай балдарын жоготкон ата-энелердин жүрөгүндөгү моң көзүндөгү жаш басаңдабай келет. Ысык Көл облусунун Жети-Өгүз районуна караштуу Тосор айылында туулган Агадил Канатбеков да бул кандуу окуянын курмандыгы болду. Ал болгону 23 жашта болчу. Тосор жаштар уюму тарабынан мекен үчүн жан берген аскердин элесине арналып, айкел тургузулуп, ага багышталып, Куран түшүрүлдү. Бул жаштардын атынан демилгенген каражат толук түрдө жаштардын фондунан сарпталды. Баш аягы биригип 200 миңдин тегерегиндеги каражат жумшалды. Анын ичинде биз Агадилдин үй бүлөсүнө материалдык жардам да көргөзгөнбүз. Жана ашкан каражатты биз ушул мекен үчүн, эл үчүн, Кыргызстандын эгемендүүлүгү үчүн курман болгондон кийин биз анын эрдигин унутпаш үчүн ушундай эстелик тургузууну пландап ишке ашырып отурабыз. Жергиликтүү өкмөттөн колдон келишинче жардамдарыбызды берип атабыз. Акыбалдарын барып сурап, бирок элден жакшы эле жардам болуп атат. Чет жактан дагы өкмөттөн да чоң жардамдар болуп атат. Колдон келишинче жардамыбызды берип атабыз. Бул жерден айылдык кеңештин чечими менен, айыл өкмөттүн чечими менен Тосор айылынан бир көчөнүн атын ошо Канатбеков Агадил Канатбековичтин атынан берилди. Агадил Канатбеков жаштайынан зирек эч нерседен тайманбаган бала болгон. Алдыга бийик максаттарды коюп, бирок ага жетпей кеткен уулуна жүрөгү сыздаган эне ошол күнкү каргашалуу окуяны эскерди. Анан 17 күнү эртең менен дагы ушундай таңгамал, ушундай бир жүрөгүм опколжуп эшикке чыктым. Эшикке чыксам мындай өзүм эле мындай асмандан тим эле бир как будто мага бир эме бергендей, белги бергендей болду да. Анан бирок ойлонгон жокмун ушу Агадил ушундай тажиктердин колунан жарылат экен деп. Мамлекет тарабынан ошо квартира берилди. Ошо алам эжим бирден. Бирок баягы квартира кичине немерээк экен, эми баягы балдарыбыз өзү тирүү болсо
тирүү болсо ошол үйдүн жаркыраган үйүнө кирет эле да, үйгө кирет эле да, өздөрү тандап ушинтип эметипчи. Айла жок, ошол эми буйругун алып атабыз, айла жок алып атабыз да эми. Өзү боорекер, чынчыл, күжүрмөн, айылдын патриот жигиттери эле колунан эмне жардам келе турган болсо ошон жардам бергенге аракет кылчу да. Өзү мындай чындыкты сүйгөн, чынчыл адам жигит эле. Анан баягы ушул жылыбыздын 17-сентябрдагы Каргашалы Баткен менен тажиктин койгуланганда тажиктердин колунан огунан курман болуп, баатырларча курман болду. Анан биз ушул бала менен сыймыктанабыз. Биз да ушул ата-энесине ыраазычылык. Агадил аталган айылдагы мектептин 9-классын аяктаган соң Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин алдындагы колледжде унаадагы ташууларды уюштуруу жана башкаруу адистиги боюнча билим алган. 2018-жылы 30 октябрда Жети Өгүз райондук аскер комиссарияты тарабынан мөөнөттүү аскер кызматына чакырылып, аны ийгиликтүү өтөп келген. Быйыл март айында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын Баткен облусунда жайгашкан 20-53 аскер бөлүгүнө келишимдик негизде аскердик кызмат өтөөгө жөнөтүлгөн. Үстүбүздөгү жылдын 17-сентябрында каза таап, сөөгү өзү туулуп өскөн айылында жерге берилген. Үй бүлөдө 5 бир туугандын 4-сү болгон. Айнура Достукбекова, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары. Балдарды тарбиялоодо аталардын орду зор, бирок тилекке каршы үй бүлөнүн камкорчусу катары мырзалар материалдык жактан кем кылбоого өзгөчө басым жасашат. Мындай көрүнүш бала тарбиялоого жетишсиз. Андыктан балдарды туура тарбиялоо, мээрим төгүүдө энелер менен бирге аталар дагы катышышы шарт. Бул багытта ата менен долбоору ишке ашырылууда. Ал кандай долбоор, кесиптешим айтып берет. Балдардын өнүгүүсү дегени биз жакшы түшүнбөйт экенбиз. Нарын районунун Учкун айыл өкмөтүнүн башчысы Эркинбек Өмүрзаков ата менен долбоорунун алкагында өткөрүлүп жаткан семинарга катышып келет. Аталардын үй бүлөдөгү орду, бала тарбиялоодогу салымы тууралуу маалыматтарга ээ болуп, эми алдыдагы жылда элеттеги мырзаларды окуудан өткөрүүнү максат кылып, айылдын өнүгүү планына кошту. Мындай кадам ынтымактуу үй бүлөнү көбөйтүп, зордук зомбулукка бөгөт коймокчу. Анткени аталган айылда жыл башынан бери эле 2 үй бүлөдө олуттуу чыр чатактар орун алып, натыйжада аялдар менен балдар жабыркаган, бирок мындай ачыкталбаган көрүнүштөр дагы бар экендиги талашсыз. Бул долбоордун аркагында биз айыл аймагыбыздагы үй бүлөдө аталардын ролун жогорулатуу окуусун стратегиялык планга киргиздик. Себеп дегенде ар бир эле аталар ушул үй бүлө айыл жеринде ушул үй бүлөсүнө балдарына көп көңүл бөлбөстөн ушул турмуш тиричилик менен алаксышууда да. Мындан ушул долбоордун аркагында ушул үй бүлөдө атанын ролун жогорулатуу, балдарына жакшы тарбияга берип ушул иштөө. Биз бул боюнча атайын 3 адис окуттук долбоордун алкагында. Ошолар коомчулукка окуп үйрөтүү иштерин жүргүзөт. Ата менен долбоору мындан туура 8 ай мурда башталып, анын алкагында Нарын районунун Учкун, Миңбулак, Атбаш районунун Акмыс, Казбек айылдарынын айыл өкмөттөрү, социалдык кызматкерлер, ден соолук комитеттеринин өкүлдөрү окуудан өткөрүлгөн. Башкы максат балдардын тарбиясында аталардын катышуусун жогорулатуу болуп саналат. Ал эми бул жолу болсо аталган айылдардагы активдүү тургундар катышууда. Ата менен долбоору бул Агахан фонду тарабынан, Канада мамлекеттин тарабынан колдогон бул чоң долбоор. Муну азыр ишке 2 чоң уюм ашырып жатат. Бул Розум Отунбаева демилгеси эл аралык фонду жана Кыргызстан АДКАР ассоциациясы. Бул ошол айыл өкмөттө болгон ошол социалдык экономикалык өнүгүү пландарына бул иш-чаралардагы бул идеяларда кошулуш керек. Биринчиден ошол даярдап беребиз институциональный тарабын. Андан кийин экинчиден бул уже адамдар ошого окутуп, ошол идеяларды ишке ашырыш үчүн аларга билим беребиз. Семинардын жүрүшүндө кенже курактан тарта балдардын өнүгүшүндө аларга ар тараптан көңүл буруу, билим тарбиялуу болушуна салым кошуу, улуттук баалуулуктарды сактай билүү тууралуу маалыматтар айтылды. Анткени балдарды тарбиялоо маселеси көпчүлүк учурда энелерге гана жүктөлүп келет. Андыктан аталарды толук катыштырууга карата долбоордун алкагында окутуу менен бирге сынак уюштурулмакчы. Балдарды эрте курактан өнүктүрүүгө аталардын жоопкерчилигин жогорулатуу. Ошол демилгелер ошол айыл өкмөттүн социалдык экономикалык өнүктүрүү пландарына кириш керек.
киргенден кийин анан кийин долбоор тарабынан каралып конкурстук негизде тандалып алынат да. Бир эле долбоор эмес, бир нече долбоор болуш керек да. Шарт ошондой. Аталган долбоор 2 жылга негизделип, анын алкагында жогорудагы 4 айылга каражат бөлүнүп, элетте бактылуу үй бүлөнү калыптандыруу колго алынмакчы. Чапара Садыккайзиева, Айдын Төлөбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары. Мына ушундай жагымдуу кабар менен Өлкө Деминин апта башындагы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Алдыда адаттагыдай эле эртеңкиге күтүлгөн аба ырайынын божомолу. Саламатта калыңыздар.